10 декабрь таңкы реген бүгүнкү көрсөтүүсү улантат. Урматтуу замандаш, бүгүн бизде студияда экинчи коногубуз бар. Бүгүн эртеден бери эле биз ден соолук туурасында сүйлөшүп жатабыз. Эртең менен бизде гирудотерапия боюнча сүйлөшсөк, азыр болсо дагы бир дарыгерибиз бизде конокто, флеболог. Бүгүн бизде конокто. Эгерде суроолоруңуз болсо сөзсүз түрдө WhatsApp номерге калтырсаңыз болот. Таңкы көрсөтүүгө атайын келип берген флеболог Элдос Турсунбеков бүгүн бизде конокто. Саламатсызбы? Саламатсыз. Кош келиптирсиз. Эми көпчүлүгү жакшы түшүнө бербейт болуш керек. Флеболог деген өзү эмне? Кандай дарыгер? Флеболог деген бутка чыккан варикозду эмдөөчү адис. Демек, флеболог бул буттагы варикозду дарылай турган дарыгер. Ооба. Негизи варикоз кайсыл учурда пайда болот? Эмне себептен? Варикоздун пайда болгон себептери көп. Биринчиден бул наследственный болушу мүмкүн, тукум куйт. Анан дагы көбүнчө төрөттөн кийин пайда болот аялдарда. Эркек кишилерде баягы көп жыл бою нагрузка кылып, бутка нагрузка келген себептен да болот. Анан кайсыл учурда биз ошол буттагы варикозду дарылоо үчүн флеболог дарыгерине кайрылышыбыз керек? Варикоздун баардык эле стадиясында дарылоо керек. Бирок негизи бир жылда бир жолу диагностика өтүп коюу ар бир адам үчүн бул туура болот да. Себеп дегенде варикоз жаңы башталып келаткан кезде ал адамга өзү билинбейт. Ал УЗИден билинет да. Ошон үчүн бир жылда бир УЗИ өтүп коюу бул ошо диагностикага кирет. Эгерде ошол буттагы варикозду дарылабаса, анын кесепети кандай болот? Варикоздун кесепеттери көп. Бул эң коркунучтуусу тромб болуп калышы мүмкүн. Именно варикозу бар адамдардын тромб болуп калышы вероятность аябай көп да. Тромб болбогон күндө деле варикоз көп жылдан бери жүрө берсе, анда ал трофический язва, экзема, ушул тууралуу осложнениялар алып келиши мүмкүн. Кадырман телекөрүүчү, эгерде сизде дагы варикоз боюнча сурооңуз болгон болсо, анда биздин телеканалга сурооңузду жолдосоңуз, биз сөзсүз түрдө түз эфирде сиздин сурооңузга жооп алып берүүгө аракет жасайбыз. Эми көпчүлүгүбүз эле ошол варикоз деген бул бутта кандын уюп калышы деп түшүнөбүз да. Негизи варикоздун биринчи стадиясы, экинчи стадиясы деп айтып атасыз да. Анан кандай бөлүнөт? Варикоздун негизи 6 стадиясы болот. Биринчи стадияларында бул майда жылысча сеточкалар болот. Кожанын астынан көрүнүп турган. Экинчи стадияда уже чоң кан тамырлар, колго урунуп калган, кожадан бөлтөйүп чыгып калган кан тамырлар. Үчүнчү стадияда уже бутка отек бере баштайт, бут шишие баштайт. 4-5 стадияларда уже кожанын өңү өзгөрөт, карара баштайт, экзема пайда боло баштайт, кычышат, сухость пайда болот. 6-ынчы стадия бул уже трофический язва. Трофический язва деген бул бутка кадимки ыйлакча жара пайда болот дагы, анан ошо жара күчөп көбөйө берет. Демек варикоз 6-ынчы стадия болгондо буту ириңдеп кеткендей, буту оюлуп кеткендей жара сыяктуу. Кадимки эле жара болот, сөөгкө чейин жетиши мүмкүн ал. Жара оюлуп отуруп, бүт ткандардын баарын мындай айтканда оюп салат да жеп. Демек, урматтуу көрүүчү, көрдүңүзбү? Варикозду анда дарылабасаңыз, токтотпосоңуз, бутуңуз сөөгүнө чейин ириңдеп, жара болуп кетиши мүмкүн экен, ыктымал экен. Негизи ошол варикозду операциясыз эле дарыласа болобу же сөзсүз операция жасатыш керек? Эми стадиясына жараша. Негизи экинчи стадиядан өйдө в основном операция жолу менен. Операция жолунун эки түрү бар. Бул открытый операция, баягы кесип жасаган. Анын баары общий наркоз менен болот жана баягы кан тамырлар кесилип алынат. Азыркы учурда медицина алдыга жылган альтернативасы бар. Лазерный операция кылып атабыз. Лазерный болгондо кесик албайбыз, денеде кесик болбойт, бычак колдонбой туруп, лазердин өзү менен наркозу жок, жарым саат, 1 сааттын ичинде жасалып бүтөт. Демек, лазердик операцияда жарым сааттын ичинде эле буттагы варикоз алынат, андан ары ооруканада жатпай эле үйгө кете берсе болобу? Ооба, бул амбулаторно. Операция бүткөндөн кийин жарым саат клиникада болот, биздин көзөмөлдө, андан кийин үйгө кете берсе болот. Госпитализация жок. Анан негизи бутта варикоз бар экенин биз өзүбүз кантип билсек болот? Эми башкы стадиясында көп билинбейт. Өтүшүп калган кезде бут оорлошуп баштайт, түнкүсүн судорог берет, тартышып ооруйт.
кан тамырлары билинип чыга баштайт, колго урулуп, бут шишийт. Ошондой белгилери бар. Демек, бутта варикоз бар болгондо түндө уктап атканда эме береби, судорога берип? Варикоз болгондо бул негизи варикоз болгондо кан тамырларда аккан нормада ылдыйдан өйдө кетип туруш керек да. А варикоз болгондо ошо өйдө кете албай, наоборот артып өсөй, тартып калат. Ошол себептен бут шишийт, бутка жакшы кислород келбейт. Ошол себептен кечкисин бут тырышат, татыш ооруйт, судорог берет. Бут умуктап калды деген дагы Бут уктап калган варикозго көп тиешеси жок. Ал көбүнчө неврологический, бут уктабайт, бут талып ооруйт, оорлошуп. Баскан дагы оорлошуп калат, көп баса албай каласыңбы варикоз болгондо? Көп баса албай, бут дайыма бут оор сезип, сүйрөп калат кээ бир учурда. Демек, варикоз болгондо кээ бир учурда бутубузду тартып, кадам таштап, шилтөө дагы оор болуп калабы? Ооба. Баса албай жатып калган учурда болобу? Андай да болот, баягы тромб болуп калган кезде айрыкча. Варикозу бар кишилерге негизи эмне болбойт, бул баняга барган болбойт, ысык процедуралар кылган болбойт, согревающий мазь колдонгон болбойт. Ушу жылуу нерсе менен байланышкан нерсенин баарын кылып болбойт да, загар алган болбойт мисалы үчүн. Ошонун баары түзмө-түз тромб алып келиши мүмкүн. Бизге көп учурда кайрылышат, варикозу бар болуп, особенно баняга барып келгенден кийин тромб болуп калат, тромб менен бизге кайрылышат да. Себеп дегенде тромб болгон кезде сиз айткандай бутту сүйрөп баса албат, кол тийгизбей катуу ооруйт, кызарат ошол жерчи. Анан кээ бир күнү көчөдө көбүрөөк басып койсоң дагы ошол варикоз бар жер дуулдатып оорутабы? Ооба, көп басып нагрузка койгондо, особенно күндүн ысыгында аябай кыйнайт. Эмнеге күндүн ысыгында? Себептен күндүн ысыгында кан тамырлар жайылат, ого бетер варикоз өзүнүн нормасынан дагы жайылат, кан коюйт, баягы денеде жидкость тер менен кошо чыгып, обезвоживание болот организм, ошол себептен варикоз күчөйт да. Анан эмне үчүн ошол сиз айтып өттүңүз, эме баняга барганга болбойт же ысык нерселерди колдонгонго болбойт дедиңиз да. Анан ошол уюлуп калган кандар жарылып кетиши дагы мүмкүнбү? Ошондой процедураларды билбей алып алсак, парга барып алсак же фитобочкага түшүп алсак? Кан тамырлар жарылып кетпейт, ал кан тамыр чоюла берет, ал эластичный, аябай жумшак жана чоюла берет. Ичиндеги кан уюп катып калат да, тромб болуп. Ошол осложнение алып келет. Ал тромб болуп катып калганда канды өткөзбөйт. Анын үстүндө тромбдун өзү үзүлүп дагы кетиши мүмкүн, анан жүрөккө, өпкөгө такалып калышы мүмкүн. Демек бул жүрөккө, өпкөгө дагы терс таасирин тийгизиши мүмкүн экен бутунда варикоз барларга. Ал тургай өлүмгө чейин алып келиши мүмкүн тромбоз. Анан аябай кызык болуп атат да, буга чейин мен билген эмесмин, көргөн эмесмин ошол варикоздон сиз айткандай буту ириңдеп же сөөккө чейин жетип кетет деп атпайсызбы? Ошол 6-чы стадиясы деп атпайсызбы? Ошол боюнча кененирээк айтып бербейсизби? Буга чейин мен жакшы уккан эмесмин да. Ошо варикозду так эчтеке көңүл бурбай, ага лечение кылбай жүрө берсе, ал бара-бара барып 6-чы стадияга жетип трофический язва болгондо, трофический язва бул эми ачык рана, жара. Ошол жара пайда болгондо сырткы инфекциялар ошо жара аркылуу кирип, анан бутка инфекция кирет. Бутка инфекция киргенде ал ириңдейт. Ириңдеп отуруп, анан ампутацияга чейин барышы мүмкүн. Бутун кесип алыш да мүмкүн. Анан негизи аялдарда көбүрөөк болуш керек. Кош бойлуу учурунда дагы мисалы варикоз болгондор болот го. Ооба. Негизи ошо кош бойлукту пландоонун астында флебологдун консультациясына өтүп коюш керек да. Себептен бизге аябай көп кайрылат, боюнда бар учурунда бизге келишет, бирок боюнда бар учурда биз жардам бере албайбыз. Ал учурда лечение кылууга болбойт. Ошол себептен же төрөгөндөн кийин же алдын ала пландап аткан кезде өтүп коюу, варикоз бар болсо алдын ала лечение кылып коюп, андан кийин пландоо негизи жакшы болот. Анан интернет булактарында ушул мазь менен варикозуңду кетирсең болот деген жарнамалар толтура да. Чындап эле бутка варикозго мазь сүркөп койсок, сүртүп койсок эле жакшы болобу? Кетирсе болобу? Жок, мазь тургай дары дармек, таблеткалар варикозго жардам бербейт.
варикозду эмдөөчү бир гана флебологдор эмдейт. Анын түрлөрү бар. Степенине жараша мен айткандай, эгерде экинчи степенден өйдөрөөк диагноз коюлган болсо, көбүнчө учурда бул только операционный жол менен. Кадырман теле көрүүчү, эгерде сиз дагы социалдык тармактардан жарнамаларды көрүп калсаңыз, ушул майз менен бутуңдагы варикозуңду жоготуп жакшы кылып алсаң болот десе, демек сиз ага ишенбешиңиз керек экен. Сөзсүз түрдө флебологко барыңыз. Эмне үчүн айтып жатам? Анткени чындап эле аябай ушундай жарнамалар көп. Анан жарнаманын ичиндеги элдин суранганы дагы көп. Канча сом каякта мен алат элем, бутумда варикозум бар дегендер аябай көп да. Ошон үчүн сиздерге сак болуңуздар деп атайын түз эфирден айтып жатабыз. Анан сиздерге негизи ушинтип кайрылышабы? Бутуна мас сүркөп жүрүп эле анан оорусун күчөтүп алгандар. Күчөтүп алгандар бар, бирок баягы майстар күчөтүбөйт деп айтпайм. Просто майс колдонуп көргөндөр бар. Анан таасир бербегенден андан кийин келгендер көп да бизге. Ошол эле сүлүктү койгондор бар, хиджама алгандар бар варикозго, массаж, ушундай ар кандай түрлөрү көп. Варикоздун псевдолечениясы мындай Эми айтканда. варикоз болбош үчүн эмне жасашыбыз керек, эмне кылышыбыз керек, кантип кам көрүшүбүз керек бутубузга? Бул активный образ жизни. Бутта кан уюп калбаш үчүн кыймылдап туруш керек. Булчумдардын иштеши менен кан тамырларда кан айланат. Ошондуктан бул спорт. Правильное питание. Анан суусундукту көбүрөөк ичиш керек. Суусундук дегенде газдалбаган Таза суу суу. ичиш керек. Анан канча жаштан канча жашка чейинкилер көп кайрылат сиздерге? Анткени бул оору менен көбүнчө мен баамда баягы 40 жаштан жогору же азыр тескерисинче жаштарда дагы варикоз көп. Азыр акыркы учурда жаштарда деле көп эле кездешет. Себептен бул тугум койду. Эгерде ата-энесинде варикоз бар болгон болсо, балдарына өтөт. Анан баягы нагрузка эртерээк берилген болсо бутка, ошо варикоз эртерээк чыгып баштайт. Төрөттөн кийин көп пайда болот, жаш келиндер көп кайрылат. Анан эми сизди кайсыл жактан издеп, кайсыл жактан тапсак болот дейт? Биздин клиника Бишкек шаарында Жантөшева 121 адресине жайгашкан, Флебас атындагы клиника. Социалдык тармактардан кантип издеп тапсак болот? Турсунбеков доктор деп жазсаңыздар эле чыгат. Инстаграмда, Фейсбукта барбыз. Демек, доктор Турсунбеков десеңиздер эле сөзсүз түрдө баракчасына кайрылат экенсиздер. Анан баракчасында ошол варикоз боюнча кеңештери, акысыз кеңештери, анан кантип дарыланышыбыз керек, эмне жасашыбыз керек, башкача айтканда пайдалуу маалыматтар көбүрөөк ал жакта. Баягы отура калып эле мен бутумда варикозум бар эле, дарыланат элем дебей, сиздин баракчаңызды көрүп, кайсыл учурда кантип барсак болот, маалымат алсак болот экен. Анан эми сизге эркин микрофон берели, теле көрүүчүлөргө кайрылуу жолдоп алыңыз, же болбосо жаңы жылды куттуктоо жолдосоңуз болот. Бардыгыңыздарды келе жаткан жаңы жылыңыздар менен куттуктап кетейин дегем. Жакшы жылдардан болуп өттү 24-жыл. Келе жаткан жылда да көп жакшы жаңылыктар болуп турсун. Өлкөбүздө тынчтык болсун. Баарыңыздарга врач катары ден соолук, чын ден соолук каалап кетермин. Сизге дагы ыраазычылык билдиребиз, атайын убактыңызды бөлүп, Бишкектин бүгүнкү карлуу таңында биздин эфирге келип бергендигиңиз үчүн терең ыраазычылык билдиребиз. Анан ушул биздин бейтаптардын ден соолугун чыңдоодо, тагыраак айтканда ушул варикоздон арылып, буга чейин менде деле көп маалымат болгон эмес. Варикоз бул кооптуу оору болгондо дагы убагында дарыланбасаң, сиз айткандай 6-чы стадияга келгенде керек болсо буту сөөгүнө чейин ириңдеп кетет экен. Демек, биздин ошол ден соолугубузга кам көрүүдө күйүп талып жүрөт экенсиз. Сизге ыраазычылык билдирем. Кадырман теле көрүүчү, бүгүн бизде конокто Элдос Турсунбеков флеболог болду. Эгерде сизде бутуңузда варикозуңуз бар болсо, же болбосо кантип дарыланам, варикозду жогото албай жаткан болсоңуз, же болбосо социалдык тармактардан бутуңузга мас сүртүп жүргөн болсоңуз, анда сөзсүз түрдө флебологко гана кайрылып дарыланыңыз. Урматтуу теле көрүүчү, биз болсо бүгүнкү көрсөтүүбүздү мына ушун менен соңуна чыгарабыз. Ар бир үйдө тынчтык болсун, бакубат жашоо болсун, анан дагы ар бирибиз ден соолуктуу бололу. Биз болсо көрсөтүүбүздү соңуна чыгарабыз. Сак саламат аман эсен туруңуздар. Кызматыңыздарда мен Жазгүл Кудайбердиева болдум.